Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге Южный корейский БАД хемохим тууралуу айтып беремин. Хемохим, хемо бул гемоглобин деп которулат. Хемохим Корей изилдөөчү атомий энергия институтунун жумушчулары үчүн атайын Корей өкмөтүнүн буйрутмасы менен иштелип чыккан. Ученыйлар радиация нурларынан көп жабыркагандыктан өз жумушчуларын коргоо максатында иммунитетти көтөрүүчү хемохимди иштеп чыгышкан. Хемохим билим берүү, илим жана технология министрлиги, коопсуздук азык-түлүк жана дары-дармек башкаруу министрлиги тарабынан бекитилген сапаттуу жана коопсуз товар болуп эсептелет. Хемохимди чыгыш изилдөө институту текшерип, жаныбарлар аркылуу эч зыяны жок каражат деп табышкан. Ошондуктан дээрлик бардыгы алып ичсе болот. Хемохимдин максаты иммундук системаны бекемдөө. Курамында негизгилери болуп дудник, жгункорня жана пиона деген Кореянын таза таласында өскөн чөптөр бар. Бул чөптөр Кореядан башка жакта өспөйт. Чыгыш элинде кылымдар бою чөп дары катары колдонулуп келет. Хемохим өсүмдүк курамынан турган, ден соолукту чыңдоочу, рак клеткаларга, вирустарга каршы туруучу, кандын жаңы клеткасын түзүүчү, иммунитетти ичтен көтөрүүчү эң мыкты каражат. Бардык колдонулган өсүмдүк компоненттери Кореяда гана өстүрүлөт. Мисалы, дудник тамыры аялдардын гинекология жактан ден соолугуна, эркектердин жана аялдардын жүрөк кан тамыр системасынын абалын жакшыртуу үчүн жакшы жардам берет. Ал эми жгункорня тамыры вируска каршы. Пион чөбү болсо ичегелерге жана уйку нормалдашыш үчүн ашкасан, боор функцияларын жакшыртууга жакшы өбөлгө түзөт. Хемохимге 8 жыл жана 5 миллион доллар кеткен. Хемохим көптөгөн белгилүү оорулар менен күрөшөт. Препарат хемохим жардам берет. Кан тазалоодо, химиотерапиялардын алдында врач менен кеңешип ичкен жана онкология ооруларына врач менен кеңешип ичкенге жардам берет. Хемохим дененин иммундук тутумун калыбына келтирет. Физикалык иштерге туруктуулук берет. Стресс таасирин азайтат. Гемоглобиндин көбөйүшүнө жардам берет. Рактын алдын алуу боюнча ичсе болот. Кан басымдын нормалдашышына, денедеги шишикке жардам берип, шишикти алдын алат. Психикалык жана физикалык натыйжалуулугун жогорулатат. Аялдарга гормондук жактан көзөмөлдөөгө, клеткалардын эрте эле карып кетүүсүнө жардам берет. Дегеле инсульт, гипертония, анемия, артрит, псориаз, зоб, аллергия, жүрөк оорулары эстен танып калууга өтө жакшы натыйжа берет. Хемохим кан диабетинин өнүгүшүн алдын алат жана ооругандарга жакшы таасирин берет. Эң жакшысы хемохим киста, миома, ангина, баш ооругу, суставтарга өтө жакшы каражат. Нерв клеткаларын калыбына келтирүүгө өбөлгө түзөт. Канды тазалайт, дененин иммундук тутумун калыбына келтирип, физикалык ишке туруктуулук түзөт. Көп иштегендер, студенттер, узак жолдо жүргөн айдоочулар, үй кожойкелерге стрессте жүргөн жакшы жардамын берет. Хемохимди оорубасаңыз деле ичсеңиз болот, себеби бул БАД. Хемохимди жаш балдардын бетине диатез чыккан кезде да сүйкөп койсо, БАД эле жакшы болуп кетет. Эми кандай адамдарга хемохим ичкенге болбойт? 6 жашка чейинки балдарга, кош бойлуу жана бала эмизген энелерге болбойт. Ошондой эле химиотерапиялардын алдында жана онкологиялык ооруларга дарыгерлер менен кеңешип ичкени өтө жакшы натыйжа берет. Олуттуу ооруларга хемохимди тамак учурунда 4 саат уктаарга калган кезде алдын ала ичиш керек. Бир күндө 2 жолу 1 пакеттен. Бир пакетти 2-ге бөлүп ичип, организмди бир аз көндүргөндөн кийин күнүнө 2 пакеттен эрте менен жана кечкисин ичкенге аябай жакшы жардамын берет. Хемохимди кандай адам ичсе деле эскерте кетчү сөз, бардыгыңыздар жылуусуну көбүрөөк ичкениңиздер жакшы болот. Мисалы, хемохимди ичкенден кийин 1 стакан жылуу суу ичесиз,
жана да 1 сааттан кийин 1 стакан жылуу суу ичип аласыз. Ошентип же 2 сааттан кийин күнүнө 3 литр 4 литр суу ичсеңиз жылуу абдан жакшы жардамын берет. Жылуу сууну сөзсүз ичишибиз керек. Хемахим өңү кочкул кызыл, даамы бир аз кычкыл, соктон бир аз коюу болгон каражат. Бир упаковкада 10 штук, ар бир коробканын ичинде 6 пакеттен болот. Бир пакетти ачканда дароо ичкен жакшы. Күндүн ысык же оттун ысык табына койбостон, кургак жайда +25 градус салкын жерде сактоо керек. Хемахимди Чыгыш изилдөө институту текшерип жаныбарлар аркылуу эч зыяны жок каражат деп табышкан. Хемахим Корея, АКШ жана 4 чоң Европа өлкөлөрүндө, Италия, Франция, Россия, Англия, Япония, Германия өлкөлөрүндө патенттелген жана өтө кеңири жакшы таанымал. Эскерте кетчү сөз, хемахимди Amazon, AliExpress сыяктуу интернет магазиндерден сатып албаңыздар. Себеби подделкасын башкалар чыгарып койгон. Абайлаңыздар. Өзүңүздөр катталып, Атомиге личный кабинеттен заказ кылып ичиңиздер. Эң кызыктуусу, Хемахимге Samsung компаниясы өзүнүн кепилдигин берген. Samsung компаниясын бардыгыбыз билебиз, туурабы? А Samsung компаниясы ар кайсы болбогон нерсеге кепилдигин бербейт. Хемахимдин сыртында Samsungдун эмблемасы бар. Мировой сертификаттан өткөн Хемахим. Эми бардыгыбыз Хемахимди ичкенден кийин кандай абалда болобуз? Адамдар хемахимди ичкенде ар кандай оорулары өзгөрөт, алар буларды сезет. Биринчи, жалпы абалы жакшырат. Уйкусу канып, күчтүүрөөк болуп калат. Стресс жана тынчсызданганы кетет. Бир курс лечениядан кийин адамда жаз менен күздө келүүчү ори оорулары аз болуп калат. Кожа тырыш болбой, тегиз болуп калат. Анализи кандын жакшы чыгат, онкология оорулары азаят. Диабет ооруларында сахары азаят. Давление нормалдашат. Аллергия оорулар жоголот, болбой калат. Псориаз сөз жок кетет. Гепатоз оорулары 4 ай ичет. Гепатоз боор оорулары 4 ай ичкенден кийин анализ тапшырып, текшерилиш керек. Денесинде жаракасы барлар ошол ооруну сезет. Мындайча айтканда, денесиндеги жарака оорутат. Бирок бир аз убакыттан кийин оорусу кетет. Өнөкөт оорулары барлар 80% кетет. Врачтардын статистикасы. Эң кызыктуусу миома, эндометриоз жана киста азаят же такыр эле жоголот. Эми менин силерге жеке сунушум, бул хемахимди ичердин алдында толук анализ тапшырып, канга да, УЗИге да, бөйрөк өттө таш болсо, кум болсо, УЗИ кылдырып жана бооруңуздарды текшертип, результатын алгандан кийин анализдердин хемахимди ичип баштасаңыздар, андан кийин сиздер 1 курс, 2 курс лечениядан кийин ооруңуздарга жараша кайрадан анализ тапшырып, өзүңүздөр чындыгында результатын байкайсыздар. Биздин каналга катталыңыздар, алдыда да көптөгөн продукциялар тууралуу сабактарыбыз болот. Саламатта калыңыздар.